Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү элет турмушу автордук көрсөтүүсүнөн Базар Коргон районуна караштуу Кеңеш айыл аймагындагы иш ыргактары менен тааныша аласыздар. Биздин Кеңеш айыл өкмөтүндө 34 000 калк жашайт. 9 административдик айылдан турат. Буюрса, ошол биздин 34 000 калкка ошо айыл өкмөттүн 31 депутаты менен бирге мүмкүнчүлүккө жараша жумуштарды аткарып келатабыз. Буну үйдө жаңы салыпсыздар да? Ошол үйдө Кудай кааласа жаңы быйыл эрте жазда баштаганбыз. Бул элдик салым менен эле бүттү. Бунун башында Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматовдун демилгеси менен башталды. Акчалай каражаттан жардам берип, калганын эл карап турбастан бири тинекесин ишмай кылып, ошол түрүндө үстүн жаптык. Жашаганга вообще мүмкүнчүлүгү болбой калган эле да, үстүнөн тамчы өтүп, ошондой эле бул акабыздын дагы айылдашыбыздын дагы байбичеси өтүп кеткен да, жалгыз бой, балдары деле жок болчу. Анан ушуну Азамат Байматов менен биргелешип, сүйлөшүп, Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматовго да рахмат, өкмөт башыбызга рахмат, жалпы ошо Абок элине рахмат. Бири келип, бир кирпич алып берип, бири келип жыгачын көтөрүшүп отуруп, азыркы күндө толугу менен болбосо дагы үстү жабылып, эшик рамкалары коюлуп, ичи шубалып бүттү. Азыр кылтанып турат экен, болбосо ачып көрсөтүлүп. Печкасынан да бүттү да, анан тууган уруктарына дагы рахмат. Жалпы эле Абок элине ушунчалык мен ыраазымын, ушул үйдү ушу фундаментинен баштап бүтүрдүк да. Мындан башка дагы кайрымдуулук иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Кайрымдуулук иштери жүрүп атат. Мындан башка дагы биздин айылдашыбыз Сагын деген бир тууганыбыз боор оорусунан ооруп, $35 000 менен Индия жергесинде операция кылдырып келип, азыркы күндө Сагын бир тууганыбыз үйүндө, ден соолугу жакшы. Андагы Азамат Байматов башында туруп, өзү апарып, өзү операция кылдырып келди да. Анан ушу аны дагы ушу элдик салым менен чогултуп, ушу Абок эли салым менен барып келди да.